Биздин атыбыз Кубанч, биз да ушул Муслимбиз сайтын жана SMS порталды колдонуучулардын бирибиз. Бүгүнкү күндө ошо көп адамдардын угабыз да, жанагындай жогоруда айтып өтпөдү, далил катары депчи. Биздин өзүбүздүн жашообузда бир далил болгон. Бир жакын адамдарыбыздын жаназасына жүргөн элек да. Анан атасы өтүп кеткен эле да. Анан жакындагылар менен турушуп сүйлөшүп, баягы тегерек болуп сүйлөшүп туруп адамдарчы. Ошондо SMS келип калды. Ата энеңе ар дайым кызмат кыл, аларды жоготкон убак ар дайым күттүрбөй келет депчи. Ошол жерде элдерге окуп берсең, баягы мындай сескене өчөт да. Анткени ал жерде ошол чөйрөдө ошол адам мезгилде турганда мунун таасири чоң экен да. Ансарында ошол анан экинчи жагы жанагы жарнамалар. Данияр байкени өзүндө укканбыз, мисалы бирөө жарнама берсе, мага жумушчу керек деп. Ошондон кийин ошол телефон номерин өзгөрткөм депчи. Анткени 100 000 киши дагы 100 000 кишиге таратып жибергенби, кандай болгон, баягы тууган жумуш издегендердин баарына бере берген. Баягы телефон чалып боло берип, акырын ошо телефон өчүрүп, симкасын башка симкага алмаштырган да. Бул нерсе дегенде ошо бул менен эмнени айткым келип жатат? Маалыматтын эффективдүү, бүгүнкү күндө айтабыз оперативдүү, бат, ылдам, тез жетүүнүн эң акыркы бүгүнкү күндө эң аркы үлгүсү да.